жана ошондой эле башка столовый боюнча да. Туугандар, мен ак үйдөгү столовый жок, немеси жок эле иштеп келгем. Иштей берсе болот, ишенип койгула. Биз бияка өзүбүздүн талабыбызды коргогондой келиптирбиз да, мындай жумушка келгендин ордуна мындай бизге ушул керек дегенге келиптирбиз. Могу жерде жада калса кээ бир депутаттар ручка кагаздарыбызды жоктоп атасыңар да. Кабинеттериңердин ключун ала албай туруңар. Силер эл өкүлүсүңөр да. Силер эгер өзүңөр кабинеттериңердин ключуңарды албай ким күнөөлүү мындан? Алгыла ключуңарды. Биз бияка иштеген келдик, туугандар. Мындай суроолоруңарды токтоткула, жанакы. Биз мындай машина керек эле, анан мындай машинасы жок иштегем. Тезирээктен бүтүрөлү. Кийинки сөз автоунаа менен камсыз кылуу бул биринчи маселе болуш керек. Себеп азыр туура айтты Надир айым. Ар бир депутаттын өзгөчөлүгү ар башка. Бирөөлөр Бишкекте ишкерлик менен арек болгондор бар. Өзлөрүнүн офистери бар, кызмат машиналары бар, башкалары бар. Биринчи жолу шайланып келген жаш жигиттер, кыздарыбыз бар. Биринчи жолу алыстан келгендер бар. Лейлектен, Чаткалдан, Алабукадан келгендер бар. Жогорку кеңештин батирлери бар, биз билебиз. Ошолорго төрага болоор менен заматта кат жибериш керек. 10 күндүн ичинде бошотуш керек. Бул жумушчу кабинетин ушу кезге чейин 1,5 ай ашыкча отурат. 1,5 ай. Ашыкчалыктан ашыкча 1 жыл ашыкча отурду, дагы 1,5 ай ашыкча отурат. Соңкуларына мына кабинеттен кирип барсак, тамакты жайып алып столдун үстүндө отурат. Түштөн кийин кетем деп. 10 күндүн ичинде бошотпой турган болсо, эски депутаттар, биз Аслан Касымакулович билесиз, кандай кишилерди жиберип 3 мүнөттүн ичинде бошотуп койгон күндөрүбүз болгон. Мына ошого барышыбыз керек. Жан келген депутаттарга шартын түзүп, бүтүндөй бардыгын каражаттарын чечмейинче, алардан жумуш талап кылуу адилетсиз деп эсептейм. Мен болуп калсам, 10 күндүн ичинде бардык чарбалык маселе чечилет деп, андан эч күмөнүңүздөр болбосун. Рахмат. Чотпостон бошоткондон кийин дагы ал жерге кирип иштөөгө мүмкүн эмес, кирип чыктыңыздар, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биз илгери жаңы депутаттык шайлоо, парламентке шайлоо башталганда, Арслан Касымакулович, буйрук чыгаар замат чемодандарыбызды көтөрүп алып чыгып кетчилек, туурабы? Мына аппараттагы эски кызматкерлер отурат, биз чыгып кетет элек, жаңы шайланган депутаттар келгенче бөлмөлөрдү актап, сырдап, жууп, тазалап, жылтыратып, тап даяр кылып күтүп отурчу. Азыр биз Надира Азимовна, пардаларды дагы өзүбүз жуушубуз керек болот. Жок, көбүндө жок, себеп мен өзүм алып келгенмин деп. Эмне силер менчик компания болуп иштедиңер жогорку кеңеште. Акылым жетпейт менин. Бул парда меники, бул стол меники, бул телефон меники, телевизор дагы меники деп бүт баарын көтөрүп чыгып кеттир. Мына ол талоончулук эме эмне? Ушундай тартип менен иштеген жогорку кеңеш дагы да ишин уланта турган болсо, биз кайда барабыз, коллегалар? Биз эмне болобуз? Эмне текчеге отуруп алып жазабызбы кагаздарды? Ошондуктан биринчи кезекте тартипти кыйшаюусуз, каккан казыктай болуп тартипти иштетмейинче биздин ишибиз алга жылбайт. Ушул Адакай Самгаевич менен биз чогуу иштешкенбизде, мезгилинде ушул киши спикер болгон, мен зам спикер болгом да, вице спикер болгом. Ошол УДны мен башкарышымын да, ушул биздин тапшырман. Биз убагында ушул региондон келген депутаттарды, үй жок депутаттарга биз үй салдырганбыз ушул жерде. Бүгүнкү күндө анын тагдыры кандай, ал жерде ким жашап атат, бүгүнкү күндө эмне болуп атат, квартиралар бар болчу ушундай баягы райондор, микрорайондордо, алардын тагдыры кандай болуп атат. Ушулар боюнча машиналар, мисалы, служебный машиналар болгон да, алар бүгүн кандай, ким жүрөт аларда, ушулар боюнча бир кыска айтсаңызчы. Булардын тагдыры эмне, кандай, барбы? Же жок болуп кеткен болот? Служебный үйлөр боюнча, кызматтык батирлер боюнча жалпы бир 30дан ашык кызматтык үй бар. Бүгүнкү күндө депутаттар жашап аткан, азыр үй жок депутаттарга бөлүштүрүп берилет. Мындан сырткары кызматтык машиналар боюнча өзүңүз да билесиз, ошол 6 чакырылыш автоунаалардан баш тартканбыз. Бүгүнкү күндө разгонный машиналар бар, жанакы фракцияларга бирден болуп келген. Негизги ал жерде биздин чоң мындай бизде камсыз кылган чоң автопарк жок. Калган маселелерди эми маалыматыңар бар.
баарын ачык болот. Азыр деле карап көргүлө. Эгерде кандайдыр бир маселе болсо, аны ачык айткыла. Карап туруп чечебиз. Эгер муктаждык болсо, анда эгерде служебный машина деп айта турган болсоңор, анда жалпы бул чечимди чогуу кабыл алыш керек. Ушу эми ал бардык эле бай эмес да бул жерде. Аялдар бар, региондон келгендер бар, аларга ушу айтып атам да, эмне кыласыздар ошо? Бересиздерби? Албетте, албетте. Буга чейин берилип келген, bundan кийин да берилет. Служебный машина жанакы жок, бирок фракцияларга эгерде машиналарды карап бөлүп берилиши мүмкүн. Эми негизи депутаттардын бардыгына сиз мисалы да эми Кадыркы Исламбаевич айтып атат. Баары бир депутатка сиз жооп беришиңиз керек да. Мисалы акыркы мезгилдерде мен эч көргөн жокмун, ушу депутаттардан сурап, эмне кемчиликтер бар, эмне болуп атат деген киши жок да, мисалы. Ар ким өзү менен өзү болуп атат да, жетекчилер. Ошон үчүн ушул жактарды тартипти караш керек болуп атат да. Ошон үчүн эми экөөңүзгө тең ийгилик каалайм. Жөн айтылам, экөөңүзгө тең жакшы билем. Саламатсыздарбы коллегалар, Эрулан Кукулов, ынтымак партиясы. Коллегалар, могул жерде сөздөр чыгып атат да, жардамчылар боюнча, ак үйдүн ремонту боюнча, жана ошондой эле башка столовый боюнча да. Туугандар, мен ак үйдөгү столовый жок, немеси жок эле иштеп келгем. Иштей берсе болот, ишенип койгула. Биз бияка өзүбүздүн талабыбызды коргогондой келиптирбиз да, мындай жумушка келгендин ордуна мындай бизге ушул керек дегенге келиптирбиз. Могул жерде жада калса кээ бир депутаттар ручка кагаздарыбызды жоктоп атасыңар да. Кабинеттериңердин ключун ала албай туруңар. Силер эл өкүлүсүңөр да. Силер эгер өзүңөр кабинеттериңердин ключуңарды албайсыздар, ким күнөөлүү мындан? Алгыла ключуңарды. Биз бияка иштеген келдик, туугандар. Мондай суроолоруңарды токтоткула жанакы. Биз мындай машина керек эле, анан мындай машинасы жок иштегем. Тезирээктен бүтүрөлү. Кийинки сөз процедурный биринчи микрофон.